ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, деги эле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгыны түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок, Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллахтын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Аллах Таала кааласа асмандан жамгыр жаадырат, кааласа мөндүр жаадырат, кааласа кар жаадырат, кааласа эч нерсе жаадырбай дагы кое берет. Мына ушундай улуу болгон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримда Нахл сүрөсүнүн 97-аятында Аллах Таала айтат: "Мен амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун фала нухйяннаху хаятан таййиба." Кимде-ким, эркекпи, аялбы, айырмасы жок, эркектенби, аялданбы, кимде-ким салих, жакшы амалдарды кыла турган болсо, ва хуа муъмин, албетте ал иман келтиргенден соң, жакшы амалды кыла турган болсо, фала нухьянна хаятан таййиба, биз ага чөткү жашоо беребиз дейт. Таййиба, эң жакшы жашоону биз беребиз дейт Аллах Таала. Акыйкатта урматтуу туган, жакшы жашоочу берүүчү Аллах. Шарт коюп атат: ва хуа муъмин, имандуу болгондон кийин, имандуу болбостон туруп сивет тап келип берсин, машиналарды чыгарсын, жолдорду оңдосун, аларга жок. Иман келтиргенден кийин ким канчалык жакшы кыла турган болсо, биз ага сөзсүз эң жакшы жашоону биз беребиз дейт. Бүгүнкү күнү жалпыбыздын ойлогон оюбуз эле ушул, жакшы жашоо. Нормальный жашаш керек депчи. Бирок адамдар кайсыл жашоону нормальный жашоо аны билбейт да. Бир жерде отуруп калдык, сөздөн сөз чыккандан кийин азыркы адамдардын асылганы эле молдолорго. Анан сөздөн сөз чыгып эле эми чоңдор асылып калды, молдолорго окшобой нормальный жашаш керек деди эле, мага тийип кетти да. Атылган сөз, айтылган сөз атылган ок, сөз ээсин табат дегендей мага тийип кетти. Анан мен дагы инсан экенмин, чыдабай кеттим. Анан акыйкатты айтканга туура келди. Анан айттым: нормальный жашоо деп кандай жашоону айта аласыңар? Бүгүн мисалы эшек нормальный жашап атат. Конкретный семирип алган. Жүнү түшүп жалтылдайт. Жаныга барсаң тебет, тиштейт, жакындата койбойт. Ушундай жашоону нормальный жашоо дейсиңерби же кандай жашоону айтасыңар десем, бирөөсү дагы жооп бере албайт да, урматтууган. Нормальный жашоо дегени, урматтууган, болсо 5, болбосо 15. Кайсыл жерде болсо тынч, жүрөгүң тып-тынч олтурган жашоо, мына ошол нормальный жашоо. Мечитте отурасыңбы, үйдө отурасыңбы, тойдосуңбу, көчөдөсүңбү, көлдөсүңбү, чөлдөсүңбү, жүрөгүң тып-тынч боло турган болсо, мына ушул жашоону нормальный жашоо деп коет, урматтууган. Ушундай жашоону силерге биз беребиз дейт Аллах Таала. Бирөө келиптир, ыйлайт. Келгени мага келген. Аял киши да, мага келген, ыйлайт. Эркектен тажап бүттүм, көрөргө көзүм жок дейт. Онда мага неге келдиң дейин десең, өзү ыйлап атат бечара. Мен да эркекмин го, туура. Сакалым бар, алхамдулилlah, кырган эмесмин. Ыйлайт. Мен ушу эч ким жок жака кетким келет дейт. Тоюп бүттүм жашоодон, эч ким жок жака кетким келет. Ыйлайт, эркекти көрөргө көзүм жок дейт. Боптур дедим, ыйлабай, мындай айта бер, не болду десем эле жок дейт. Мен ушундай макул дедим. Азыр мен Бакара сүрөсүндө бир аят бар, ошону окуймун, өтө эле шамал келип учуруп кетип калат. Жиндер келип алып кетип калат. Эч ким жок жака барып не кыласыз?
десем, ойланып көрбөппүн дейт го. Ойланбой эле кеткиси келет ошол жаккачы. Андайлар аялдарда эмес, эркектерде эле толтур экен да. Жүрөгүм кысылып кетти, эч жерге батпай атам, эч ким жакпай калды, ушу бир нерсе кылыш керек эле. Я Аллах. Мына Аллах Таала Куранда эмне дейт? Ман амила салихан, салих амал кыл. Жумага кел, намаз оку, Куран оку, зикир кыл, адамдарга жакшылык кыл. Бекер жаткычаң, бекер иште дейт го. Бекер шыпырып бер, тазалап бер. Ана салих амал. Бир нерсе кыл. Ушуну кыла турган болсоң, жүрөгүңө тынчтык кел. Болбосом Аллахты көбүрөөк эсте. Аллах Таала Куран-ы Каримде не дейт? Ала би зикриллахи татмаиннал кулуб. Эй, Алланы эстеуде жүрөккө тынчтык келет дейт да. Алланы эстесеңиз, жүрөгүңүзгө тынчтык келет. Жүрөктө тынчтык боло турган болсо, бактылуу жашоо деп ушуну айтат урматтаган. Жүрөктө тынчтык жокпу? Киресиң, чыгасың, насып айдатасың, түкүрөнөсүң, түтүндү жутасың, болбойт, барып шишени кармагың келе берет да. Неге жүрөктө тынчтык болбогондуктан? Ошондуктан урматтуу менин мусулман бир туугандарым, ушундай эмне кылсаңыз, салих амалды кылсаңыз, Аллах Таала сизге чөткөй жашоодо берет. Вала назияннахум ажрахум би ахсани ма кану яъмалун. Кала берсе Алланын мээримдүүлүгүн калаң. Не дейт? Вала назияннахум. Биз аларга сөзсүз сыйлыктарын беребиз, жакшы сонун кылып тосуп алабыз. Би ахсани ма кану яъмалун. Алар кылган иштен дагы жакшыраак кылып тосуп алабыз дейт. Азыр сиз жумага атырларды себинип сонун болуп келдиңиз, беттерди тазаладыңыз. Аллах хасанатла мындан дагы жакшыраак кылып сизди тосуп алат, сизге сыйлыкты бергенге Аллах Таала даяр. Бирок сиз салих амал кылганга даярсызбы? Маселе дал ушул жерде урматтуу турган. Ооа деп айта албай калдык да, ойлонуп туруп каласың, Мына ушунчалык деңгээлге жетип калдык да. Пайгамбардын достору мындай сөздү укканда касам ичи берет эле да. Валлахи, Аллахнын нечиси мен даярмын манеке дей берет эле да. Биздерге даярсыңбы? Сен жаныңдагын карайт го. Жаныңдагын сон, сенен сурадым, даярсыңбы десек айта албайт да, урматтуу турган. Я Аллах. Макул урматтуу турган, сахабалардан Усама ибн Заид разияллаху анхума пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылып айткан экен: Я Рабби, ма таракту баъди фитнатан хия азарру ала риджали минан ниса, муттафакун алейх. Мен селерге, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, өзүмдөн кийин селерге эң зыян бере турган эркектерге, өзгөчө эркектерге эң зыян бере турган аялдардан башка фитнаны таштаган жокмун дейт. Бүгүнкү эркектер ушунчалык зыянга кирип кеттик, ушунчалык зыян туурасында көбүрөөк сүйлөшүп калдык да, урматтуу турган. Пайгамбарыбыз айтат, андан өткөн фитнаны мен силерге калтырган жокмун. Ең сізге фитна кыла турган, ең сизди намаздан, ибадаттан, дегеле Аллахта жакшы иштик кылуудан тосо турган мына ушул аялдан башка өткөн зыян берүүчү жок. Эми караңыз урматтуу туган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз не дейт? Истаусу бин нисаи хайран. Ар бириң аялыңарга жакшы насаат айтып тургула дейт. Жакшы насаат билсең айтасыңбы? Biz aytıp duruşun ortaga ondan surap atабыз го, не жаңылык деп. Каяка бардың, не жаңылык, кулагың узунураак го, айтсен депчи. Пайгамбарыбыз не дейт? Силер аялыңарга жакшы насаат айтып тургула. Фа иннал мар'ата хулиат мин зил'айн. Анткени аялдар кабыргадан жаралган. Эң жогорусунан дейт, кыйшыкта мындай турат. Мындай турат, кыйшык. Незет кабыргандагы эң кыйшыгы, эң жогорусу. Эгер де сен аны түздейм десең, түздеп мындай түп-түз кылам десең, сындырып аласың. Эгер жөн кое турган болсоң, ол кыйшык бойдон калат. Түздейм десең, сындырып аласың, сындырдым деген талак болду деген. Жөн койсоң кыйшык бойдон калат, кыйшык жөн турбайт бул. Ошондон пайгамбарыбыз хадистин аягында дагы айтып атат, силер аялыңарга жакшы насаат айтып тургула дейт. Түздейм десең сындырып аласың, жөн койсоң кыйшык бойдон калат, кыйшык жөн турбайт. Сөзсүз илет да бул. Ар жерден ийгилеп турат. Ошондон мен айтам, сен аялыңдан жаңылык сураба. Түшүндүңбү? Не жаңылык дешим эле сен башта, айтыштан алдың эле сен башта да. Эртең өлүп дагы калабыз, Кудайга шүгүр кылайлы, аны айтып битасың, буту иштебей калыптыр, көзү көрбөй калыптыр, неме бөйрөк иштебей калыптыр деп, ошону айта бер сен.
Укканың бардығын айты бер. Башым ауырып кетті, кішкене ибадат қылайыншы дегенде, анам тоқтады да, мақұл деп. Біз не дейміз? Еркек көп сөйлебейді, қатындар да сөйлебейді дейміз. Оның шықпай шоның жаңылығын, не жаңылық деп сұрап қоймасаң, өлдің да, урматтуу тууган. Ал баштайтадан қошына 3 жылдық гарантияменен холодильник алып тұр. Тегі тияққа кетіп тұр, баққа кетіп тұр, магазинге алып тұр. Оны маған неге айтып отырсың? Жөнлі, баласы жөнлі. Сен дағы дөйдірөбей, шондайды алып кел дегені да ол. Сен өзің қарызыңнан құтыл әлбай жүресің, ол не дейді? Паланчылар Дубайға барады екен, жақында Умраға барады екен, ана Мысыр көлге демалған екен, біздағы барып келмейді. Нормальный кие тұрған киім жоқ, қаяқ барасың, оға қызықтырбайды, ұрматы тұрған. Оға қызықтырбайды. Ептеп барса болды, ошол bir qadam tashlagan bo'lsa, bu 2 qadam tashlash kerak da. Mına oşondiqtan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ne deydi? Sizlar ayollarga ko'proq nasihat aytib turiblar. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam arshga, osmonga ko'tarilganda Mi'rajga ko'tarilganda ne deydi? Men beyishga kirdim, beyishtin eng ko'p odamlari kedeydi ekan deydi. Beyishga kirgan eng ko'p kimlar ekan? Kedeyler. Siz bolsa dağı dile bayışta qalab жүресіз. Анан бейишке киргиңиз келет да, урматтуу тууган. Ооба бай болуп апты деде кирсе болот, бирок бейишке киргендердин эң көбү кедейлер экен. Кедейлер урматтуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү төрөлгөндө жетим төрөлдү, жашаганда кедей жашады, өлгөндө улиде ятиман, аша факиран, мата мискинан. Өлгөндө мискин болуп өлдү да. Пайғамбар төрөлгөндө эле жетим болуп төрөлдү, Жашаганда кедей болуп жашады. Өлгөндө мискин болуп өлдү. Кедей менен мискиндин айырмасы кандай? Кедей бир күндүк жей турган тамагы бар. Бул адам кедей. Мискин эч нерсеси жок да. Бир күндүк жей турган тамагы дагы жок да. Мынаны мискин дейт. Пайгамбар өлгөндө дал мына ошондой болуп өлдү, урматтуу тууган. Эртең сиз биздер өлө турган болсок кандай болобуз? Ошондо ойлонуп коелу. Өлүм бул акыйкат. Өлім бұл ақиқат. Ленин дауына өлгөн білесіз, турабы? Өлім бұл ақиқат, бардығыз өлөбүз. Өлүү бұл қорқыту емес. Өлөткөндө силе қорқып өлүп калып эч жерде көрөлекпиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эки нерсе жүрөктү агартат. Биринчиси Куранды көп окушлук дейт. Аттың арман Куран окубай калдык, Чоң атабыздан калган Куран дагы деле асылып турат да. Я Аллах, мына чоң атам каттан болду болгон экен да. Шонан калганда деле кайда мактанасың го. Оны окуп жыртып ташта. Усман разияллаху анху айтат го. Усман разияллаху анху Куран окуй берип, эки Куранды тытып жок кылган да. Сен оны окуп жыртып ташта, жаңысын Алла таала берет. Анан жүрөгүң агарат да. Бүгін Құран оқып отырғанда бардығымыз мұсылманбыз, бірақ Құран оқыбай қалдық та. Екіншісі өлімді көп естешлік, жүректі ағартады дейді. Аттың арман біріміз дағы өлімді естебей қалдық. Өлімді естеден қорқып қалды. Отырған хатымда ақсақалдар болдық, жалаң ақсақалдар да. Отырсаң ұрышады. Эми өлім қалаусы, жөн сөйлесең, жақсы сөйле отырсаң, кегілімде жақсы сөйле отырайын деп. Дүйнеліне сөйле берсең жақсы болып кете береді. Қанша таптың, анан не болып кетті, анан арзан болып кетті, болбай айтады, ояқ жауап қойып тұр, дейлі өрсең жақшы болу. О проблема, қайтып меңді шірітесің. Андан көрі өлі өз барыға шүгір қылайын десең, жүрегің ағарады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ашын айтты. Емі қараң, қайсыл үйде өлім көп сүйінеді тұрған болса, ошол үйде береке болады. Қайсыл үйде өлім көп сүйленіп тұрған болса, ошол үйде сүйі, махаббат пайда болады. Қайсыл үйде өлім көп сүйлене тұрған болса, ошол үйде шүгүрчүлүк пайда болады. Қайсыл үйде өлім көп сүйлене тұрған болса, ошол үйде тынчтык пайда болады. Бүгін сүйлөбөй қалдық, бардығыз месни болуп алдық да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Кун фит дуня кааннака гариб. Сен бұл дүниеде чоочун адам сыяктуу болгун. Ал абирис сабил же көчөдөн өтүп кетүүчү болгун. Мен азыр келдим, жума бүтүп бүгүн өссө болду, эртең кеттим. Төө соят элеген, жо, мен нишан алдым. Бул дүйнөдө ушундай болгон дейт да. Бирок аттың арман бардыгыбыз эле, эмне майлы суу эле эмес, дүйнөдө жашап аткан бардыгыбыз эле местный болуп алдык да. Эки адам дүпүл, мас. Түнкү саат 12-де асмандагы айды талашат экен да.
Ох, күн ысып кетті, десе біреусі башың іштейбі, бұл күн емес, ай. Қандай ай, бұл күн. Білем ғой, бұл түн кірген ай бұл. Ана мен неге терді отам? Десе сен көп ішкенсің, шоға терді дейсің. Жоқ, мен де башым іштейді, бұл күн ысып кетті. Екі талаш oldu, ne қырса біреу, бір әшке, бір келе. Жақызы бір келсе, ана ай бұл күн бе деп тұрды. Ай дейін десе, бұнан таяқ жейді. Күн дейін десе, бұнан таяқ жейді. Ақыры айтып тұр, әкем мен месіні емесімін, месінінадан сұраң деп тұрды. Ай, бұл білмей тұрбай, бар жоқ ол деп тұр. Месіні емескен құтылып кетті да. Месіні емескен құтылып кетті де, таяқ жеген жоқ. Азы мына бардығыз месіні болу алдықтан, ошон үшін құтыл әлбай атабыз да. Дағы деле бұтыңа тұр елексің, Месіні болу дағы деле үйің бүт електі. Месіні болу алдық, дағы деле бір нормальный карьера ач елексің да. Месіні болу алдық, дағы деле бір нормальный жоқ да ұрматы тұған. Айланайын, өткен іштер бардығы тарих бізге үлгі сабақ болуш керек. Дүйненің бардығыны елесің дағы бір оғы кенсің да тұрауы. Даң десе кеттің кен да. Боп тұр дағын шындай страшный адам болсаң, контролны екінші оғы кенсің да. Контролны дағын беріп қойылың, тірілу алып дағын жинге тейбесін деп. Екінші оғы кенсің, кеттің да ұрматы тұған. Ошондуктан не кылатканбыз урматтуу туган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кедейлердин эң көбү бейишке кирет, бейиш экен. Ал эми эң өкүнүчтүүсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага дозок көрсөтүлдү де, дозокто эң көбү аялдар экен дейт. Аялдар экен. Ошолорго Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ар-rijālu qawwamūna 'alan-nisā". Биз мына эркектерди аялдардын үстүгө башчы кылып койдук дейт. Ошолор биздин карындашыбыз, эжебиз, аялыбыз, апабыз, тайненебиз, бир тууганыбыз, биздикилер. Демек, ошолорду дозоктон сактап калуу мына олтурган ар бирөөбүздүн милдетибиз экен да, урматтуу тууган. Милдетибиз. Билебиз, Умар разияллаху анху халифа болуп турган учурда жөнөкөй кийинип алып шаарда айланат эле. Ар дайым чыгып не болуп атат экен деп элдин акыбалын билет эле да. Бир күн Умар разияллаху анху чыгып бир аялдын ырдап жаткан сөзүнү угуп калды. Барып басып бараса, огородунун коргон ичинде аял ырдап атат. Дошу сыртка угулуп атат. Ал аял эмне дейт? Бүгүнкү түн өтө караңгы болду, анан узун болду. Менин ойной турган жолдошум жанымда жок. Аллага касам ичип айтам, эгер ошол мен ойной турган жолдошум жанымда болгондо, мына кровать жөнтүрүп алсаң кыйшайып, кыймылдап, кыйчылдап турат эле. Бирок бул менин акыбалымды Умар билбейт деп атат да. Менин абалымды Умар билбейт бирок деп ырдап аткандан кийин эмне кылды? Умар разияллаху анху шашып туруп өзүнүн кызы Хафсага барды. Мен мурда адашып Зайнап деп жүргөн экенмин. Азыр китептен окудум. Хафса өзүнүн кызы Хафсага барды, кызыга барды. Барып туруп эмне кылат? Барганда кызы дагы сурады: "Ата, ушу түн жарымда келгенге эмне түткү болду? Тынчылыкпы?" десе, Умар разияллаху анху кызыдан сурап атат: "Мен сенден ушундай бир нерсени сурагым келди, айтып берчи. Аял киши күйөөсү жок канча убакытка чыдай алат?" деди да. Деди эле кызы уялып, не кылды? Айтпай койду. Ата сурап атат да кызыдан. Сураганда пайгамбар Умар разияллаху анху дейт: "Ла хаяа фид-дин." Динде уят жок дейт, уялуу жок. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Инналлаха ла ястахи минал хак." Алла Таала акыйкаттан уялбайт деген. Уялбай айта берчи дегенде кызы Хафса тили менен айтканга уялып, колу менен дебде көрсөтүп койду дейт. 4 ай деп көрсөтүп койду дейт. Умар разияллаху анху айтты: "Болду. Мына ушундан кийин мен эч качан эркектерди 4 айдан ашык сафарга, согушууга жөнөтпөймүн" деди, урматтуу тууган. Бүгүнкү күнү даватчы туугандарыбыздын эң көп 4 айга кеткени дал мына ушундан. Кегичең аялыңдагы аял бойдон туруп турсун деген сөз.
6 ай, 7 ай, 8-ға кетсең, аялың аял бойдан тұрбай қалады. Түсінтөбі? Башқача болып қалады. Көзіңе чөп салып тұр дейбі, ана шундай чөп салғыш болып қалады да. От салып келейін деген бойдан. Сен жоғыңды біле тұрған болсаң, еркектері дағы, чочин еркектері еркек бойдан болып қалбай қалады. Суучық айланады. Су шап жатқан дараққа су қойсаң, соғып болады екен ғой дегендер бар ғой. Ал соғып болбой тұрматы туған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, бұл дүние 4 түрлі инсандың себебіден ғана тұрады. Бұны айтудан алдың, урматы туғандар, аялдарыңызды не қылайлы? Ашықша таштап кетпейлі. Кеше мен білесіз, телевизорға шығып тұрам, түз эфирде, біреу сұрап отырады, жолдошым бір жылда бір еле жолы келеді Россиядан. Мені алып кет десем көнбейді, же кел десем өзі көмейді, бір жылда бір еле жолы келеді, мен не қылам дейді да. Бұл деген сөз, маңа адал жолы тауып берейін дегені да. Адал жолы жоқ даның. Емі қараң, бір жылға кете тұрған болса, Россияға, қаяққа кете тұрған, қанша жылға кетсе, бардығыз түшініп отабыз, іштегені кеткен, ол іштегені кеткен деп. Сен боп тұр дүйнеге іштегені кеттің, аялыңа кім іштеп отады бияқта? 4 айға даватқа кеткен болса, бардығыз майты сөйленеді, 4 айға кетіп қалды. Бала чақасын кім қарады? Балдары көшеде жайлап жүреді. Ешкім қараған жоқ, таштабай, бола ұшындай, болбай та турау, қандай ойлайсың деп ойлайды. 4 айға кетіп қалса, не дадыз, бардығыз сөйленіп отабыз да. Жылдап кетіп қалды, ешкім сөйлеген жоқ болса, ол іштеп жүреді, атам қаяқта, іштеп жүреді, ақша жөнетасы керек, депші. Маңатысы алтын жөнетпей бе? Бриллиант жөнетпей бұрма тұтуған. Манияқтағы не болып отады? Ачығылы сөз келіп қалды ұрма тұтуған. Біреу ачығылы айтудады. 4 балам бар, 3-сі менікі емес, не қылағым. Шөні көргенделі башқача болы өрім дейді. Атасыға айтайын бі дейді. Айтпа деді мен өлесің сен. Шындай, тұрмышың бұзып жоқ болбайсың бі? Болды, сен білген бойдан Алла тауға қылайын кечем. Тауға қылым ғой, бірақ оша баламды көргенделі борым орай береді дейді. Біледі кенде ұрма тұтуған. Ошондуктан еркектер, біз вақтынчалық нерсеге жан беріп, жан үрөйлі әрекет қылы бербестен, жоқ, мен амила салихан, салих амалдарға әрекет қылайын. Елестетің, 4 айға шыққандар, машалла, Алла разы олсын, жердің түбіге чейін барады. Ешкім бармаған жерге чейін барады. Түрмелерге кіреді, больницаларға кіреді, бардыға кіреді. Ошанды біреулер түрмеге кіріп қалса, түрмедегілермен сөйлесіп, қаншаға шықтыңыз? 4 айға. Муфтияттан ақша береді да? Жоқ, бізге муфтияттан береді. Арабтардан келеді да? Жоқ, біз өзірден жанын. Онан 4 ай жүрі өресіңдер бе? Алла бейбілен қара, не олды? Бардығын қиын деп. Сізге қанша болды, не болды? Шындай томот болып қалып 8 жылға қамалып кеттім. 8 жылға екен. 4 жыл өтіп кетті. Кішін ачыдасақ тағын 4 жыл өтіп кетеді дейді. 8 жылға қамалған адамдықы мұндай екен да. 4 айға шыққандықы өлді да бұл. Я Алла. Шояққа қошылып кетті да бұл. Бұл алдағы шолорыдан да бұл, шолорыдан. Олар кім? Өзің дағы білбейсің да. Шолорыдан. Я Алла. Ошондуктан, урматы мені мұсылман бір туғандарым, бардығызға Аллах Таала ақыл берді, терең ойлон ойлы, уқтап жатқан болса ойған ойлы, уақытыңыз өте аз урматы туған. Мындан кейін дағы қанша жашайбыз Алла ғана біледі. Ошондуктан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, бұл дүние 4 түрлі инсандың себебіден ғана тұрады. 4 түрлі инсан жоқ болса, жер астын үстін болып жоқ болып кетеді. Бірінші, би'илмил улама, алымдардың илімінің себебіден тұрады. Егер де илімділердің илімі бол болса, надан, жахилдер бұл дүниеде жоқ болып кетеді дейді. Неге? Себебі илімі жоқ болғандан ойға келгенini қылады екен де. Өзі дәлел сұрап, өзі арам несенде адал қылады екен де. Кішіне дәрілікке ішітпесе бола өрет, дейткенде. Дәрілікке де болады екен де оны. Ана не дейді, жаңағы су сап жатқан суға, дараққа су қойса соғып болады, дейді. Соғып боласа көрдейші, ол дағы су сығатады деп кете өреттен. Зына қылсаң ташпаран қолы өлесің, Мұрда, алхамдулилла, азыр динге мүмкіншілік беріп, илімділеріз, алымдарыз көбейді. Башқа бардық тармақ бір қанша алдыға шықты.
Мурда район боюнча эле бир эле молдо болгон да, туурабы? Ошондой эле башкалар деле район боюнча бир эле врач, район боюнча бир эле чоң болгон да. Ошондой бир район боюнча бир эле врач, тиш доктуру бар экен, зубной. Анан киндиктен астын караган не дейбиз? Врачты? Уролог, бир эле уролог бар экен да. Зубной, бир эле зубной. Ушунчалык жакшы адам экен. Түнгү саат 12-де кирсе дагы тишине карап кое берет экен да. Айтат экен, жумшактан ичтин оорugаны жаман, каттуудан тиштин оорugаны жаман. Сенин оорugаны өзүң билесиң, мен билем, Алла билет, башка эч ким билбейт. Кел, дарылап кое берет экен да. Абетке отурганда да ох деп кармап калса, шат тамагын коюп келип дагы дарылайт экен да. Ушунчалык чындап эл үчүн кызмат кылган адам экен. Ошентип жүрүп бир күн ажал жетип өлүптүр да. Жан бар жерде каза бар дейт го, Өлгөн экен, район боюнча, майлы суу боюнча, шаар боюнча баардыгы кайгырып, бир эле врачыбыз болсо, бул дагы өлүп калды, не кылабыз эми деп, макул жаназасын окуп койгондон кийин баардык аксакалдар отуруп алып сүйлөшүп экен, не кылабыз эми? Кандай не кылабыз? Бул өлүп калды, шунун жакшылыгын эстеп жүрбөйлүбү? Кегиле бир жакшы, бир шуга дагы бир жакшылык кылып коелу. Баардыгы илимсиз да. Бирок аксакалдар, айыл эли, отургандан кийин бирөөсү айтыптыр, менде бир идея бар, не кылабыз? Чоң тиштин эстегинен жасатып, апарып коюп коелу дептир да. Көргөндө эстеп жүрөбүз. Макул деп. Ошону апарып койгон күндөн баштап, уролог жумушун таштап, башын жерге салып ыйлаган экен да. Неге ыйлайдың се, буларыңа баары бир дейт экен да. Эртең мен өлсөм булар кандай эстелик коет деп ыйлайт экен да. Ошондон пайгамбарыбыз не деди? Бул дүйнө илимдүүлөрдүн себебинен гана турат. Машалла, илимдүүлөрүбүздү урматтап алайлы. Илимдүүлөрүбүздү сыйлап алайлы. Илимдүүлөрүбүздү кадырлап алайлы. Кадырлап алайлы, урматтаган. Канча жылдан бери эмес, карап коелу. Бул киши, бул имам бирөөдүн баласы эмес, бир атасынын баласы эмес, элдин баласы да, Элдин баласы да бул. Картошка эми казып атканда ушундай иш болуп калды, сен таштаган бойдон кетти да, туурабы? Эми чечинип иш кылайын десе, тырык никах кылып коесузбу дейт. Той ята, кайра кийин дейт. Коя тур, эми ойнак болбой калды. Элдин баласы да, Демек, ел өзүбүз урматтап, өзүбүз сыйлап албасак, эртең өлгөндө аттың дейбиз, кеч болуп калат, урматтуу турган. Кеч болуп калат. Бул дүйнө экен, илимдүүлөрдүн себебинен турат. Илимсиздер жок, илимдүүлөр болбосо, ана ушундай эстеликтер көбөйө берет да. Түр менен эстелик көбөйөт, урматтуу турган. Иштеген ишиңе жараша көбөйөт. Ошого баардыгыбыз не кылабыз? Тооба кылабыз, кечирим сурабыз, илим алганын аракетин кылабыз. Балдарыбызга дагы илим беребиз, урматтуу турган. Я Рабби, имам Шафи рахматуллах алейхи, балдарыңарды окуткула, илимдүү кылгыла. Анткени мен бир эле далил менен 40 алымды жеңип алдым дейт. Болбойт, неге? Манакка далил дедим, туура, болду, эми көр деп 40 алым жеңилди дейт. Бирок 40 далил менен бир наданды жеңе албай койдум дейт. Ондай болбойт, неге? Манакка далил. Жок, мурда уккан эмес, мына экинчи далил. Биздин молдолор айткандан жок анан кийин, мына үчүнчү далил. Карап туруп эле далил алып келсе, акырда не дейт? Мени динден чыгарып берейин дейт. Чотто сен башкалардан окшойсуң, далил айтып өткөнсүң деп. Сен тигилерден эмесиңби деп эле. Сен өзүң мусулман эмесиңби деп, кайра мени динден чыгарып берейин дейт. Мына ошондуктан баардыгыбызда билебиз го, илимдүүлөр не дейт? Илимдүүлөр менен талашып жеңип алдым, илимсиз менен талашып жеңилип калдым депчи. Илимсиз менен талашып жеңип. Ошондон балдарыбызды баардыгын жакшы окутайлы, өзүбүз дагы окуйлу, урматтуу турган. Бүгүн китеп карабай калдык, окуяк төлкө телефонда, чыкпай калдык. Макул. Экинчиси пайгамбарыбыз не дейт, урматтуу турган? Ал менен улама, экинчиси байлардын берешендигин себебинен бул дүйнө турат дейт. Некен байлардын берешендигин себебинен бул дүйнө турат. Эгер байлардын берешендиги болбосо, кедейлер бул дүйнөдө эле жок болуп кетет эле дейт. Шарият байлыкка каршы эмес. Балким шарияттын эки устуну байлыкка курулган да. Ажы кимдерге фарз? Байларга фарз. Зекет кимдерге фарз?
Байларга фарыз урматтуу тууган. Сен бай болсаң, мыналардын тургандыгы ошолордун берешендиги менен. Үчүнчүсү, чоңдордун адилеттүүлүгүнүн себебинен турат. Эгер де чоңдордун адилеттүүлүгү болбосо, карышкыр койду кандай жесе, адамдар бири-бирине дал ошондой жеп калат дейт урматтуу тууган. Төртүнчүсү, бул дүйнө кедейдин дуасынын себебинен турат. Эгер кедейлердин дуасы болбосо, байлар байлыгын кучактап жатып эле өлүп калат дейт урматтуу. Кедейдин дуасы болбосо, бай жебей дагы коет экен да. Жеп алып кызганатканда, ох, жебей эле койбоппуз а. Курсак ачты го. Ошондой болсо, балким бирөө берип калат эле деп. Өзүңдө турса, бирөөдү неге карайсың? Сен бул эми туруп турат эле да депчи. Ошентип жүрүп өлүп калат эле. Ошондон мен айтам, биринчи илимдүү бол. Оку, азыр деле кеч эмес. Бола албадыңбы? Эч нерсе эмес урматтуу тууган, бай бол. Болгондо дагы берешем бол. Бай байган сайын нарагы тырышат дегенде эле тырышып жүрөрбү? Айлыбы? Битиңди сыгып сууну ичпе, итке минип калба. Берешем бай бол урматтуу тууган. Болбодуңбу? Эч нерсе эмес. Чоң бол, депутат бол, министр бол, мэр бол, директор бол, урматтуу тууган. Болгондо адилеттүү бол. Алдагы бола албадыңбы? Кедейсиңби? Байлык мурат эмес, кедейлик уят эмес. Байлык бул максат эмес, жоктук уят эмес. Кедейсиңби? Эч нерсе эмес, дуа кыла турган кедей бол да. Төртөөгө кошулбадыңбы? Өлүп эле калбайсыңбы? Не кылып жүрөсүң? Өлүп калышым керек да, басын алба анан кene. Аракет кыл. Болосуң, сен болосуң. Адамдар таң калат, анан башы компьютер экен, анан башы компьютер экен дейт. Мен айтам, ушул убакка чейин бир дагы компьютер баш чыгарган жок. Же барбы сиздерде компьютерден чыккан баш? Жок да туурабы? Канча баш канчалаган компьютерди чыгарды да. Сиздин башыңыз компьютерден дагы күчтүү урматтуу тууган. Ошондуктан башты иштетели, аракет кылалы. Ох, башым ооруп кетти. Баш болгондон кийин ооруйт да. Баш болгондон кийин ооруйт ол. Ана оорусун анан кийин кыймылдайбыз да. Түз эфирде теленасихат 5-канал түз эфирде суроо жооп. Суроолор келет 90% бүт эле урушкандар да. Катынын башы бейтат, аны кылып атат, муну кылат. Ох, бул эркектин суроо экенсең, аялдагы күйөөм бирөөдү таап алган окшойт, мурдагыдай мага мамиле кылбай атат. Ойноштап алган окшойт. Ох, бул аялымыкын десең, келинин баламдын башына окутуп алган окшойт, айланып кара дуа кылган окшойт, не кылабыз, кимге барабыз? Бул кайненеси экенсең, келини, мен канча кызмат кылсам дагы кайненем мага эмне кылып атат, ыраазы болбой атат, не кылам? Кошунама бүт эле урушкандары да. Эми жооп бериш керек да. Жооп берен изилдеп келсе, бизде жамандагычтары көп экен да. Мактагычтары жок экен. Не кыла турасың? Бекарчы иш жок, баласы отуруп алып шыбап атат да, кимде адам падам эмес, анан кой элдöдөн анандай. Жамандабасың, жамандаган жокмун келсе бетиге деле айтып берем деп элечи. Бетиге айт деген жокмун, жамандаба десең деле болбойт да. Өзбек туугандарда бир сөз бар экен. Гыйбат кылыш харамку, лекин мазза кыласаң да дейт экен да. Жамандай берсе, анан уруш чыгат экен да. Жамандай берсе, сүйүп жүрүп алган аялыңды деле дейп карап калат экенсиң да, көзүңдүн жарымы менен. Жамандай берсе, сени төрөп өстүргөн апаңды деле жек көрүп калат экенсиң да. Өзүңүз кийдигишип аткан турбайсызбы деп элечи. Бизде мактоо маданияты жок экен да. Бар экен, эки эле учурда мактайт экенбиз. Качан? Өлгөндөн кийин, биринчиси. Кандай адамы десе, жакшы адамы де, айыздыр айтсаң өлөсүң ошону. Тирүү кезинде айта бер. Экинчиси, бул жумуштан кетип ордуга страшный бирөө келип калса, ошондон айтат. Өткөндө эле жакшы да, мынаны вообще мурдуга суу жукпайт экен. Наргын алып келиш керек, арыз жазайлы, наргын деп элечи. Ошону тирүү кезинде мактап үйрөнөйлү, урматтуу тууган. Тирүү кезинде мактап үйрөнөйлү. Чын-чыныга келгенде биз өзүбүздүн каныбыздан жаралган балабызды дагы мактабайт экенбиз да. Şu ойготуп атканда эле психикалык ойготот экенбиз анычы. Торбайсың болса, тоан берип алды, элдин балдары жан алып, жан берип атат, сен болсо түнү менен телефон жуктайсың, чай таяр бол. Бечара бала түш көрүп атабы, же ойгонду билбейт да, бул атамбы, апамбы, не болуп атат. Отура бересиңби, бол чайыңды ич.
Ал төшөктө отурбагы менен барып туалетте отуруп атат. Чай ичпедасы ичебе, сен тойгоздуң го. Кечке эми бечара психта, маңда маанай жок да. Ошону эле күзөп, саны кылып ойгосоң болот го. Акырда 11 болду, артка кайтара албайсың аны. Менин арыстаным, турулум. Элдин базар кылган мен балам 1 саатта кылып коет. Улум, чай ичип ал десең, 2 чайна 1 жут атаган бүтүрүп келени ата. Кет. Бүтүрүп кел, ата бүттү, дагы эмне кылайын деди экен да. Болду балам, чарчадың отур. Жок, чарчаган жок. Наракта ham бүтүрүп келе берейин деп, дагын кетет экен да. Кыргызда сөз бар, жаманды мактап жанын ал депчи. 1000 жаман болсо дагы мактай берсеңиз бир нерсесин алат экенсиз да. Жакшы адамды жамандай берсең мә дейт экен да колун. Колунду жөндөкүнө мә деп элечи. Эч нерсе ала албайт экенсиз. Ошондуктан келиңиздер, бардыгыбыз бири-бирибизди мактап үйрөнөйлү. Иншалла барды эмнелерсе жакшы жагын айта бериңиз, урматтуу тууган. Ооба. Мактаганда пайгамбар саллаллаху алейхи эмес, көзүчө эмес, каратып туруп эле мактай бербе. Көзүчө мактачлык белине сындырган менен барабар. Белине сылдыңды. Бу пайгамбар көзүнчө мактаса, бетине топурак салып таштайт. Биз анта албайбыз да. Бирок канча дагы көзүчө мактабайлы. Көзүчө мактасаң бузуп аласың да. Жок жерде мактасаң, жаман адамды мактасаң, бардыгы сиз жөнүндө жакшы сөз айтып атат десе, ооба, рахмат дейткенде. Мени деп айткан да. Кыямат күнүгө чейин эч ким мактаганын себебинен урушпайт экен. Ака, бул эмне кылганыңыз, Сиз аны мактап коюпсуз го мени. Эмне укпай калат дедиңизби? Кыргызстан кичине эле бат эле угулуп калат. Сизди мактасам жакшы көрөсүзбү? Дебейт экен да. Эч ким дебейт экен, урматтаган. Ошондон бири-бирибизди мактайлы, көзүнчө эмес. Көзүнчө мактасаң бузуп аласың. Бирөө намаз окуса 2 адам кирип калыптыр. Танıyt kendi bardығы. Көрül арқасын көрül тұрам. Немеге, намаз оқиды. Ой, қарая, тұрышты қарая, қиямды қарая. Бұл Құран пәни жаттаған бізі. Жоқ, пәни жаттаған емес қойшы, көрәк жаттаған оқшайды. Шу бардығын оқиды оқшайды. Барды. Рүкісіні қарая, түздігіні, рүкісіні. Сәждәсіні қарая. Қарачы, екінші рәкатқа 20 минутта тұрды екінші. Бұл 2 рәкатты бір 40 минут, 1 саатай оқиды оқшайды. Десе баяғы чыдабай кетіп, мен оразадағы қармағанмын. Көзүнчө мактады, бузуп алды, урматтаган. Ошондон вакыт болуп калыптыр, Машалла. Ошондон бардыгыбыз бири-бирибиздин жакшы сөзүн айтайлы. Машалла, бири-бирибизди алып чыгайлы. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылып толук баян берген. Бүткүл мусулмандарды дин менен кабыл кылган. Ортобузга ынтымак, махабат, тынчтык, биримдик берген. Я Аллахым, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге Аллахым тынчтык берип, ар дайым Аллахым кыйналып жаткан мусулмандарга Аллахым жардам берген. Бирахматыка. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.